Просто случайно чыгып кетет да. Түшүрсөңүз кичине топа кылдым. Минут аңар бүтүп калат да атпайбы? Жок, 5 минутта кийинен. Ничего, башынан. Кайра баштанбы? Ато мен платный сүйлөймүн. Бүгүн силерге бекер сүйлөп атам. Беймарал тарта бергиле. Сиздин эжеке. Карыз болосуңар бирок. Сорлор, мени көрүп атсаңыздар, сиздерден миллион сурабаймын. Мага тамак алып берсеңиздер болду. Бекер эле түшөмүн. Майрам күндөрү 20 миңге чейин. Анан Наруто сезим-пезим деген нерсе жок менде. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Жакшы эле кайнене болом деп ойлоп атам, эми билбейм. Орозонун күнүндө мен солчту кечирип коюң эми. Сәл-пәл ушинтип крышам тайып калат да. Билесиз го мени. Ай, мен сизди атайын жамандабайм. Просто случайно чыгып кетет да. Түшүрсөңүз кичине топа кылдым. Мен сизди роса жакшы көрөм. Топа кылдым. Мына ушул TikTok аркылуу таанылган эжекебиз бүгүнкү Solo TV YouTube каналынын коногу Буюрса Жазгүл Аматова эжекебиз менен кенен сүйлөшүп, сиздерге эжекебиз тууралуу маалымат менен бөлүшөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Кандай келип алыңыз эжеке, жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр жакшы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Азыр сизди TikTok тармагынан, көпчүлүк ошол TikTok платформасы аркылуу тааныды эжеке. Анан бунун баары кантип башталды? Бул пландуу нерсе болдубу же кокустан болуп кеткен нерсе болдубу? Планды эле түзгөн эмесмин, ушундай болуп кетем деп, случайно болуп кеттим. Случайно болуп кеттим. Кандай болуп тартып калдыңыз? Биринчи видеону эмне кылып тарттыңыз эле негизи? Башында мен акча табам, ушудан киреше булагыма айлантам деген ойдо эле жок болгон. Просто бош убактымда эле тартып койчумун да. Зеригип, анда-санда кызыгуу болуп, кызыгып отуруп эле. Ушунчалык мындай популярдуу болуп, үндөрүңүз тарап кетерин билдиңизби, сездиңиз беле ошол учурда? Билчүмүн. Бул өзүңүздүн образыңыз же болбосо тубаса табиятыңыздан ушундай бир сиздин сүйлөгөндөрүңүз, үнүңүз? Жок, негизи кичинекей мен эле ушундаймын. Тубаса десем да боло берет. Жашоодо деле ушундай сүйлөйсүз? Жашоодо да ушундай. Жакшы. Өзүңүз мисалы көрүүчүлөр бардыгы буга чейин өзүңүз айтып атпайсызбы? Элге кызык, жашоом кызык, эмне болгон, каяктан, эмне болуп TikTok тармагына келип калды депчи. Өзүңүз тууралуу эми кенен айтып бериңиз, шашпай ушул биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Кайсы жактын кызы болосуз? Мен Ош обласуна караштуу Нокат районунун кызы болом. Учурда Бишкек шаарында убактылуу жашайбыз. Бир балам бар. Бир жолдошум бар. 1 жаштык күйөөм бар, 1 жаштык балам бар. Жакшы. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифи. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Өзүңүздүн кесибиңиз тууралуу? Кесибим боюнча диплом жок, негизи мурун базарда ошоякта иштечүмүн. Өзүңүз окуп жүргөндө кандай кесип ээси болгуңуз келчү эле? Эми азыр деле билим кечи жок деп коет. Мен ырчы болгум келчү. Ырдасам деп кыялданчумун. Кеч эмес экен, азыр сизде аудитория бар, ырдасаңыз болот экен да. Балким ошол жерден азыр ырдап көрөсүз. Окшошпой калабы дейм да. Эмнеге? Балким азыр ырдап көрөсүз экен. Жок. Ырдап беребиз. Азыр ырдап көрсөңүз биздин көрүүчүлөр ырдап көрүп калса болду сизде. Болду. Чакырат. Кайсы ырды көбүрөөк ырдап каласыз? Кайсы ырчыларды көбүрөөк угасыз? Кайсы ырчы жагат сизге? Негизи мен ырдаганда эле ырым жок. Бир ырды толук билбеймин. Арадан эле жана кайырмаларын эле ырдап коем. Кайсы ырчыларды көбүрөөк угасыз? Кайсы ырчыны жакшы көрөсүз? Ырлары? Албетте эски ырчыларды. Салмат Садыкова, эски ырчыларды баалаймын, жакшы көрөм. Темирди ысыгында чап дейт эжеке. Эми ушул жерден сиздин ырыңызга
көпчүлүк мисалы тиктоктон сиздин ырдаганыңызды көрбөйбүз, үнүңүздү эле угуп жүрөбүз да. Эми ушул жерден биз ырдаганыңызды дагы көрөлү. Каяктан айттым тоба кылдым. Сонун болот мынакей. Болду. Бүгүн ошо ырчылык өнөрүңүз балким ачылып кетет. Мен коштоп турам. Жок, ырчылык өнөрүм жок, просто кызык ырчып алсам дейт элем да, кичинемдечи. Аракет 99% отпой эчеке. Балким Болду. аракет Бир кылсаңыз. куплет. Кайсыларды ырдайсыз? Аты эмеси билбейм, кимдин ыры экен. Урдай берейинчи, Урдай автор бериңиз. табылат. Толуктап коебуз. Ай чыкты карачы, айдан биз жаралдык. Ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык. Күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Эй, Вали, баракелдер. Бул кичинекей кезиңизде жаттасаңыз керек. Ошодон бери эсиңизде, Эсимде. Ошол Ноокат районунда 11 класска чейин окудуңуз. Андан кийин канча болду Бишкекке келгениңизге? Бишкекке келгенибизге 10 жылдай болду. 10 жыл ошо убакыт болду. Азыркы учурда TikToктон башка дагы жумуш кыласызбы же баардык ошол убактыңызды ошол жакка арнап, Киреше булагы катары ошол жакта кабыл алдыңызбы? Мен азыр круглосуточно иштеймин. Каякта? Магазинде иштеймин, пол жууп. Магазинде 2 сааттан 4 саат пол жуамын. 20 сааты подписчиктер менен видео тартам. Сиз менен сүйлөшкөндө өзүңүз Instagram, TikTok ошол жактан Киреше булагым кошумча. Ама күндүзү магазинде иштеймин, пол жууп 4 саат. Эми Киреше табам, ушуну өзүм башынан эле ойлогом деп калдыңыз, ушул Киреше. Канча табасыз бир айда? Бир айда эмес, меники күнүнө. Күнүгө канча? Орточо эсеп менен күнүнө канча? 2000дин тегереги. 2000 сомго чейин күнүгө табасыз. Күнүнө. Эмне кыласыз ал жакта? Реклама кыласызбы же? Майрам күндөрү 20 миңге чейин. 20 миңге чейин бир күндө? Бир күндө. Эң көп тапканыңыз кайсы майрамда болду? Любой майрамда, жаңы жыл, 7 март, 23 февраль, Кудай буйрса Ноорузда дагы 20 миң болот деген ниеттемин. Эң жакшы. Бардык майрамда. Кандай кылып мисалы, ошо сиздин көрүүчүлөрүңүз кандай тапшырма беришет? Мисалы, мындай сүйлөп бер, тиңдей сүйлөп бер деп айтышабы же сиз өзүңүз эле мындай варианттар бар дейсизби? Кээркилер өздөрү бөлүшөт, кандай кылып тартсак болот деп. Анан мен оюм айтам, ал айтат, ошентип кеңешип тартабыз. Кээде мага толугу менен эле ишенип таштап коет. Өзүңүз каалагандай кылып тартып берейин. Тиги кишилердин атын айтат, ошо боюнча. Атын айтат. Анан сиз бир ошол видео, мисалы, мен сизге тапшырма берсемчи, мен мындай ушундай келинчегиме ушундай бир тамаша айтып бериңизчи десем, канча сом төлөшүм керек? 250 сом эле, 250 15 сом. секундалык. 15 секундага 250. Эгерде 1 мүнөт болуп кетсечи? 1 мүнөттө анда 300-350 болушу мүмкүн. Негизи жарнама берүүчүлөр дагы барбы ушул аудиодон тышкары? Бар. Атайын бир компаниялар менен иштешесиз? Жок, компания эмес, өзүм эле өзүм эле. Рекламаны кабыл алам өзүм эле. Жанагындай ишеничтүү рекламаларды өзүм карап көрүп, элге зыяны жок. Элге зыяны тийбеген, өзүм карап көрөм. Туура келсе рекламаны кабыл алам, туура келбесе отказ кылып коем. Жолдошум бар деп калдыңыз, балам бар деп калдыңыз. Алардын көз карашы кандай? Башында албетте жаман эле болушту. Эмнеге? TikTokко чыкпай эле койбойсуңбу дешип, анан акырындык менен көнүп азыр колдошот. Эми акча келгенден кийин чыкпай калдыбы же? Конечно. Уулуңузчу? Уулуңуз канча жашта? Уулум 24-тө. 24-тө. Сиз кайненесизби же азырынча боло элексиз? Пока боло элекмин, Кудай буйрса. Уулуңуз кандай көз карашта бул? Балам жакшы эле. Апа тарта бериңиз деп колдоп турат. Билет апасын. Мисалы, ушинтип сиз башында чыгып жүргөндө эми аябайсыз. Кызыгуу артат да көпчүлүкчү. Жолдошуңуздун бар экенин билбей, сизге мисалы тийишип, мындай ушуну жазган мырзалар деле болсо керек. Албетте, эми ар кандай комментарий күтсө болот. Болду ушундай жазып. Болот, дагы деле болот. Дагы деле келе жатат, Эмне кылсам дейсиз кыялыңыз ушул? Акча топтойсузбу же күндүк менен эле кетип калабы же топтоп бир нерсени максат коюп Секретный да.
Урдап кетишпесин анан. Канча болуп калды чогултканыңыз? Бизге деле көрүүчүлөр көрүнсү, мисалы көпчүлүк. Мага окшоп акча чогулта албагандар бар да. Канча акча топтоп койдуңуз? Негизи менде канча болду? 2 айдан бери иштей баштадым. TikTok'тон, Instagram'дан. Эсептесең 2000ден. Күнүгө 2 айдан бери, 2 жыл. 2 жылдан бери. Качан мар эле иштеп турбай эмне бизге жетпей атат десе же. Максаттарыңыз кандай? Кыялдарыңыз? Максаттарым эми Кудайдын буйруганы болот. Жакшы максаттар менен эле кетип атабыз. Кудайды эле секин акырындык менен. Бир күнү Бир калыпта дегендей. Жазгүл Аматова деп ырчы катарда балким көрүп калабыз, э? Албетте. Дей албайм бирок. Ырчы болушума билбейм, кеч болуп калды го дейм. Эмнеге? Ушундай болуп, мен блогер болом. Эми азыр ошо тиктокер, блогер, өзүңүз буга чейин эле көзүңүз жеткен. Канча жашта болду ушул тиктокко? Канча жашыңызда? 2 жыл. Тикток чыкканда келдим. 4 жыл болду. 4 жыл, 3 жылбы? 4 жыл болуп калды. Тикток баягы Кыргызстанда жабылганда эмне кылдыңыз? Стресске түштүм. Депрессия болдум. Конечно, акчадан кур калсаң, акча түшпөй калса жаман эле болот да адам. Анан ушул өзүңүз Ал убактылуу болду стресстер. Арадан канча бир 20 күн, 30 күн өтүп, кайра эле өз изине түшүп кетти. Эмне кылдыңыз ошол учурда? Эгерде таптакыр мындай башканын жардамы жок дагы тиктокко кире албай калса эмне жумуш кылат элеңиз? Тикток жабылганда Инстаграмга кетмекмин. Инстаграм. Азыр ошол тикток тармагында өзүңүз теңдүү айымдар, мырзалар элден акча чогултуп отурушат экен да, көпчүлүгү. Ооба. Аларга сиздин көз карашыңыз кандай? Көз карашым жаман эле. Жанагы ден соолугу бар, иштегенге мүмкүнчүлүгү бар, жолдошу бар, жаш, үй бүлөлөр акча сурап отурушат. Каршымын. Жаман эле көз караштамын. Иштеш керек, балдарын садикке бериш керек. Же болбосо бир контент тартып, ошодон акча табыш керек. Мээнет кылыш керек. Контент демекчи, ушул азыр мисалы баардыгы блогер болгусу келет, таанымал болгусу келет, катталуучуну көбөйткүсү келет. Анан айланып келип эле эмне беребиз, элге эмне тартабыз деген нерсеге токтолот да. Сиз ушул мисалы ушундай үн жаздыруу менен жасайм контентти деп ким айтты? Бирөө айттыбы же өзүңүз? Жок. Келип чыкты. Бул элге жакты, окшойт да. Элдер өздөрү мага кайрыла баштады, ушундай видео тартып бериң деп. Эл билбейт да сиз тартканга чейин эмне болуп кетти? Же WhatsApp'тан тарап кеттиби? Жок, эл билет. Мен TikTok'ко акча таппай эле 3 жыл видео жүктөдүм. Анда мен 1 сом тапкан эмесмин. 3 жыл приколный видеолорду жүктөп, ошентип отуруп 4-жыл, 3 жылдан ашкандан кийин неме болду. Элдер өздөрү мага заказ бере баштады. Куттуктоо тартып бериң, прикол тартып бериң дешип. Анан макул деп башында бекер тартып жүрдүм. Анан ошентип акчага тарта баштадым. Анан акчага алдым да. Ушул Ато бекер тартып берсең жетишпей калат экенсиң. Элдин баары мен бул жакта тирилигим калып кетет экен. Нелерди айтат элдер? Макул майрамдарда, мындан тышкары майрамдарда куттуктоолорду болот. Ата-энесине, бир туугандарына, досторуна, аяштарына куттуктоолор, жанагындай чакыруулар, бир мисалы 7 мартка бир кафеге чакырып, ошондой чакыруу жасап бериң дейт, жанагындай коллегияларды, ошондой чакыруулар болот. Сиз мына ушул үнүңүз аркылуу таанылып, эжеке, анан жүзүңүз көрүлө баштады, анан жүзүңүздү дагы таанып, мындай өзүңүздүн көрөрмандарыңыз көбөйүп баштагандан кийин туугандардын, достордун, классташтардын мамилеси кандай болду сизге? Мамилеси өзгөрдү мурдагыга караганда. Сыйлап башташты, чайга чакырышып, сен менен сыймыктанабыз деп башташты. Улуу урматтуу Жазгүлдей башташты. Улуу урматтуу дешип башташты. Кече эле классташтарым чыкты, бизге видео тартып бер деп. Экчөө. Болбосо алар менен мен канча 20 жылдан бери сүйлөшпөгөн классташтарым чыгып атат, бизге видео тартып бер. Бекер эле тартып бер, классташпыз го деп. Негизи эле TikTok'ко чыкканда дүйнө жүзү эле каршы болгон.
не только классташ. Дүйнө жүзү эле каршы болгон. Акырындык менен убакыт өтүп, мисалы бардыгы каршы болсо, ой Жазгүл татпа, TikTokко чыкпа деп каршы болуп атса, кандай күч сизди алардын бардыгын мындай укпай жок мен чыгам деген эмне себеп? мен ар жактан талантым десем болот, туубаса талант койбоду. Эч бир каршылыкка жол бербеди. Бардыгы каршы болду. Бирок бир эле билбейм, жан дүйнөм койбоду. Мен билдим да, акыры убакыт келип, бардыгы ордуна түшөт дедим. Бардыгы ордуна түшөт деп. Ошондо акча келерин билчү элеңиз, же жөн гана бул сизге мындай эрмек катары, хобби катары? Башында чынында кызыгуу болгон. Акча табам деп деле ойлогон эмесмин. Кызык жумунда. Ошо күлкүлүү видеолор тартсам, кызыгуу болгон башындачы. Кимдерди көрдүңүз? Мисалы ошол TikToктон эң биринчи ошого карап, ушундай кылыш керек экен. Ким үйрөттү? Жок, мага эч ким үйрөткөн жок. Мен өзүм эле ушундай контент тартам. Ошентип эле башталды. Эч ким көргөн жокмун, эч ким туураган жокмун, бирөөлөр үйрөткөн жок. Мындай кылсаң акча түшөт деп мага бирөө поддержка кылган жок. Мага бирөөлөр подписчик чогултуп берген жок. Сен ушундай кылсаң акча табасың деп мага эч ким үйрөткөн жок. Ушундай контент тарт деп үйрөткөн жок. Мен өзүм эле. Мектепте кайсы сабактардан жакшы окудуңуз? Кандай окудуңуз? Мектепте Ачыгын эле айтыңыз, эми классташтарыңыз да көрөт экен. Ай Жазгүл деп жүрбөсүн. Мектепте албетте 5ке окуган жокмун, арасында куйруктуу 5тер деле бар болчу, толтура эле. Бирок мен класс жетекчим айтчу, эжекем, сен тилчи, кыргыз тилден мугалим болушуң керек, Жазгүл. Сен да аябай мындай бир ошондой, мен сен ошо мугалим катары көргүм келет дечи да. Кыргыз тил сабактан берсең аябай сонун болот. Кыргыз тилди жакшы окугун деп ошентчи да, эжекемчи. Анан аракет кылып көрдүңүзбү бул нерсеге, же өзүңүзгө жаккан жокпу кесип? Жок, аракет кылбадым. Бул 4 жылда деп калдыңыз, 4 жыл болду TikTokто аркы бери жагы деп. Ага чейин кандай иштерди жасадыңыз? Базарда иштечүмүн, соодада. Соодада. Азыр деле чыгып каласызбы же? Жок, азыр чыкпайм. Азыр элдин баардыгы мисалы соода менен TikTokто айкалыштырсаңыз болбойбу? Жок, азыр базарга чыксам, местамда жок, сатып бергенбиз, сатылып кеткен. Анан азыр ошо базарда тапкан акчаны үйдө отуруп таап атпаймынбы? Зачем базар? Жаным кыйнап. Жардам сурагандар барбы сизден? Мага да үйрөтчү, мен да. Бар. Кандай кеңеш бересиз аларга? Аларга айтам, өзүң аракет кыл. Сен кандай может ырдайсың, балким бийлейсиң, балким эми ар бир адамдын ар кандай өзүнүн таланты бар да. Сенде кандай талант бар, мен билбеймин деймин. Ошол сенде бар талантты элге алып чык деймин. Анан өзүң жолуңду таап кетесиң деп туура эле кеңеш берем. Акча тапса болобу деп сурагандар болот. Личкама жазышып, TikToктон, Instagramдан акча табасызбы, акча тапса болобу, иштесек болобу деп сурашат. Албетте болот деймин, иштегиле. Эми өзүңөрдүн жумушу болсо деле, башка жумуш болсо деле, эми бул TikTok, Instagram деле бул кошумча киреше да. Муну түндө үйдө отуруп деле тартып акчага иштей берсе болот. Сиз күнү түнү жумуш кылсаңыз, жолдошуңуз өзү эмне жумуш кылат? Жолдошум азыркы учурда базарда иштейт. Күндүзү эртең менен кетип, кечинде келет. Уулуңузчу? Уулум азыр Москвада. Бул жакта жок, Кыргызстанда эмес, Москвада. Колдоп турат уулуңуз алыстан? Колдойт. Жөн эле коюңуз деген учурлар болду? Жок. Тартпай эле коюңуз? Жок, болгон жок. Өзүңүзгө ушул туура көрсөңүз, ушу өзүңүзгө жакса тарта бериң дейт. 24 жашта деп калдыңыз уулуңуз. Буюрса эми той деле, келин алчу деле убакыт келип калган экен да. Иншалла жакында той. Кандай мындай даярдык көрүп атасызбы? Келин алам. Даярдык. Кандай кайнене болом деп мындай өзүңүз? Мен билбейм. Жакшы эле кайнене болом деп ойлоп атам, эми билбейм.
Убакыт көрсөтөт да. Келиниңиз каршы чыкса, эмне кыласыз? Апа тартпай эле коюңузчу, экөөбүз башка соода кылалы десе. Жок, азыр мага кыздар ошончо жазышат. Мени келин кылып алың деп. Барбы анан карап коесузбу мындай балаңызга? Анан балама айтсам, өзүм девушкам бар дейт. Көп кыздар жазышат мага, мени келин кылып алың деп. Сизде кайненем болсо сыймыктанат элем. Экөөбүз чогуу видео тартат элек дешет. Жазгы эле ошол ата-энеңиз, бир туугандарыңыз тууралуу кенен айтып берсеңиз. 8 бир тууганбыз, мен эң кичинекеймин, эркесимин. Ата-энем көз өтүп кеткен, көп болуп калды, 10 жылдан ашып калды. Ошол. Бир туугандар башында айтып Бир туугандарым кече 7 мартка акча салышты. Мен бул жака прикол тартып койсом эле болду, түшүнүшөт. Любой түшүнөт. Сиз туугандарга дагы өзүңүз жанагыдай кылып. Через прикол. Ошондо эч ким тарынбайт да. Тарынбайт. Бир нерсе десе, прикол деп коесуң, болду. Кече 7 мартка прикол тартып койдум эле. Мага эч ким подарка бербейт десем, 15 000 акча салышыптыр. Бир туугандар. Мисалы таланттуу делечи эжеке, ошол ата-эненин бирөөсүнөн өтөт экен да. Сиздин балким атаңыз, апаңыз, балким ырга ушундай бир чыгармачылыкка жакын болгондур. Менин апам ушундай болчу, тамашакөй. Драмалык апам ушундай тамашакөй болуп, ошо досторун, кошуналарды ошо күлдүрүп, соседтер келип, ошо биз мамайы түшүп калгандарды мамайын көтөрүп ошентип күлдүрчү экен да. Анан элдер айтат да, ошо апаң ансаң өткөн турбайбы деп. Сизди интернеттен, тиктоктон, социалдык баракчалар аркылуу таанысак дагы, бирок өзүңүз интернетке мага көп кирбегендей сезилдиңиз. Биз мисалы байланышканыбызда мен экен менен жазсам, сиз кечинде гана жооп бердиңиз. Анан бирок кайсы учурларда ошондой убакыт табабыз ошондо? Кайсы учурда сизди көрө алабыз тиктоктон же болбосо тиктокко видео? Мен кайсыл учурда болбосун, колум бош болсо, мамайым жакшы болсо, өзү нар жактан келет, илхам келет. Ошондо любой жерде тартып кете беремин. Көчөдө болобу, башка жакта болобу, кайсыл жерде болбосун, өзү мага ошондой ойлор келип турат, сөздөр келип турат. Ошол жерде сразу тартып кете берем видеону. Маршрутта болсо, маршрутта кетип атканда ошондой бир кызыктуу ойлор келип калса, маршрутта тартканга болбойт да, телефонго запись кылып коем. WhatsAppка жазып коемун, үйгө келип, ато унутуп калбаш үчүн. Анан үйгө келип, акырын отуруп, тынч жерде отуруп, элдерге түшүнүктүү болсун депчи, ызы чуу жанагындай да шум болуп калат деп, көбүнчөсү үйдө тартканга аракет кылам. Азыр эми көчөдөн көпчүлүк эле таанып, эже сүрөткө түшөлү деп атса керек. Сүрөткө түшөт да. Түртүп жок дебейсизби? Жок. Сезим жок дебеймин. Беймарал деймин. Даже видеого, даже салам айтамын, классташтарга салам, анан сүйгөнүмө салам деп, даже сүйлөп кетемин, телефондоруна тартышат. Мен ушунчалык ушул деңгээлге жеткирип, эми миллионер болуп кетпесем дагы мен үчүн жакшы эле кирешелер таап атамын. Ушулардын баардыгына себепкер болгон биринчиден Кудайдын буйругу, экинчиден мына кыргыз элимин салымы. Албетте мен буларды сыйлашым керек. Анан нарықтур сезим деген нерсе жок менде. Биздин солонун ушу көрүүчүлөрүнө дагы сизден бир эмне дейсиз? Белгилүү бир үнүм болсун, өзүңүз тиктоктогудай бир кайрылып бериңиз биздин көрүүчүлөргө да. Жөн эле көрүп койбой бөлүшкүлө деген сыяктуу. Урматтуу Солонун көрөрмандары, күйөрмандары, бизди көрүп аткан болсоңуздар, лайк басыңыздар, катталыңыздар. Сиздер дагы кошумча жумуш кылып интернетти жакшы жолдо өнүктүрсөңүздөр, сиздерди дагы мына ушундай болгон красавчиктер интервьюга чакырышат. Артында 2 красавчик турат, алар көрүнбөйт атат. Көз тиет деп атабы. Мен тиктокто 6-7 баракчам бар. 6-7 баракча? 6-7 баракчам бар. Анча баракча эмнеге ачтыңыз анын бардыгын? Аларды иштетем. Бардыгын иштетесиз. Анан кээде клиент чыкса уруп берем. Канчадан сатат ошол баракчаларды? Ичинде приколдору менен кымбатыраак болуп калат. Анан приколдорун алып калып, баракчаны өзүм пустой сатсам, анда арзан эле бир 5 000, 6 000, 10 000ге чейин болот.
А канча подписчик болуш керек? Мен 10 000 сомго сатыш үчүн 10 менин миңге сата баракчамды. алыш үчүн бир канча 20 000 30 000 подписчик болуш керек. Катталыч. Сизди көрүп мындай, мисалы бизде бар го ушундай интернетке чыккан айна сунуштар түшөп режиссерлордон же клипке мындай түшкөн учур болдубу? Немеге кастингке катышып, кастингден өттүм. Киного, кыргыз фильмине. 400 адамдан 20 адам өттүк кастингден. Анан сен үчүн деген кыргыз фильмге тартылмакчыбыз негизи. Договор түзүп, чото келишпей калдык. Эмнеге келишпей калды? Мага каражат жактан Сизге туура келбей калды. туура келбеди. Андан кийин дагы бир кастингден эки кастингден өттүм. Азыр экинчи кастингден өттүм. Ошого мен договор түзүп, ошо менен иштешейин деп атам. Кино жаатында. Мен сизди киного тартыш үчүн канча төлөшүм керек сизге? Жок, эми мага ушунча көп төлө дебеймин. Мен биринчи жолу түшүм. Канча сурадыңыз эми? Жок, мен миллион сураган жокмун. Өзүм биринчи жолу чыгып атканыма байланыштуу тамак ашымы, алыс жакка барып тартыла турган болсок, баары акча кетет да. Алар төлөшмөйт да бардыгы. Бензин, сезин, такси менен барасың, келесиң. Мен жумушуман чыгышым керек болот, үй бүлөгө дагы каражат керек болуп калат дегендей. Төлөшмөк негизи. Билбейм, ошо убакта мен түшкүм келбеди. Сизди көргөн режиссерлор канча болду экен баасы? Жок, если режиссерлор мени көрүп атсаңыздар, сиздерден миллион сурабаймын. Мага тамак алып берсеңиздер болду. Бекер эле түшөмүн. Курсак тойсо болду, жүрө берем. Акча кызыктырбайт. Жакшы. Эми ошол өзүңүз анда дагы жеке катталуучуларыңызга болсо, кайрылуу анда сизге. Учурдан пайдаланып, менин Инстаграмдагы, ТикТоктогу катталуучуларым жалпы эле мени көрүп жаткан Соло YouTube каналынын көрөрмандары, жалпы эле Кыргызстандын жашоочулары, туугандарым, досторум, кассташтарым деги эле менин жакындарым, баарыңыздарга рахмат. Ошентип жадырап жайнап жүрө бериңиздер. Мекениңизде тынчтык болсун. Толко негатив жазбаңыздар. Мойнуңуздарды жыламам. Рахмат. Көрүшкөнчө. Мына ушундай жакшы тилектер менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки маектерге амандашканча бар болуңуздар. Көрүп туруңуздар, катталууну унутпаңыздар. Сөзсүз катталыңыздар.